Негизи буга чейин сүйлөшкөн кыздарыңыздан кандай белектерди алып же болбосо берип жүрдүңүз эле? Эми буга чейин жана орусча айтканда однолюбмун деп коет го менчи. Анан тиги орусча эле айта кетейинчи, баягы безответная любовь, односторонняя любовь, анан любовь с моей стороны болуп калып, анан ошо ойдон ал мага жок деген тиги жообун берип койду, анан экинчи сүйүүм келе элек да. Ошон үчүн мына болгон ачыгын ак караны кара деп эле жанымды жеп эле айтайын да. Мырзаларга кандай кеңеш бересиз? Сегизинде мына ушундай белек берсеңер өзгөчө кымбат белек болот деп. Кандай белектерди айтасыз? Сиздин оюңузча эмне белек бериш керек? Эң негизгиси биринчи деген тиги көңүл деп коет да, чын жүрөгүнөн, ак дилинен чыккан тиги көңүлүн алып дегендейчи. Тиги адамдын көңүлү гүл деп коет, эме тиги көңүлүн оорутпай, жанын жебей, ак болсо эле анан тиги ал белеги баардык нерсени кылса эле баардыгы жакшы эле боло берет да. Ошондой да менин оюмчачы. Көңүлдөн өткөн кымбат белек жок, сиз үчүн? Ооба, эң негизгиси көңүлүн алыш керек, көңүл буруш керек. Тиги караш керек дегендей, карабаса башкага кетип калат дегендей эле кеп да. Эмне күтөсүз мисалы? Дүйнөдө тынчтык болсун, ден соолукта болуп ошол эле. Не обязательно там подарка. Сиз тынчтык болсун деп ойлоп кетпедимби, байкем күндө ызы чыгылат го деп. Жок, я имела в виду азыр эми дүйнөдө согуш болуп атпайбы, ошого карата. Сиз кандай белек күтөсүз? Белекти эле күтпөйм, жолдошум алыс жакта, ошол эле келсе болду. Демек өзү эле белек, Ооба, өзү эле белек. 23-үндө эмне белек кылдыңыз? Эчтеке кылган жокмун, алыста азыр, алыс жакта, ошон үчүн. Негизи мындай кыялыңызда кандай мырзалар мына ушундай белек берсе, ушуну такыр билишпей койду мырзалар деген эмне белек бар? Внимание, всё. Ошол эле? Ооба, внимание эле бүттү. Эркектин эмеси ошо внимание эле да. Андан башка эчтекеси деле кереги жок. Эжем күлүп калды, билет окшойт, кандай мындай мырзаларга айтыңызчы, кандай белек бериш керек? Мырзалар көзүңөрдү ачкыла, мондай кылсаңар айымдарга деп. Билбейм, каждый адам өзүнүн мындай кандай десем, аялын бартаган киши, сүйгөн киши мындай нормальный эле белек берет го дейм, менин оюмчу. Күйөөлөрүн аялдары сыйлаган тоже нормальный белек берет го. Жана сыйлабагандарга кимдер кирет? Сыйлагандарга эми мындай шартына жараша болот каждый адамдын, менин оюмда мисалы, шартына карап беришет, шарты жокторду болуп калышы мүмкүн, может манты жасап берип же болбосо лагман жасап берип, ошону кабыл алыш керек да, просто ким кандай белек берсе да ошону кабыл алып, өзүнөн болуп ошону воспринимать этсе эле болду. Главное өздөрү бактылуу болушсун, главное болду. Кыргызстанга мен лично күйөөмө уже подарила все и жду ответа деп коюм. Эмне белек бердиңиз? iPhone 12 Pro бергем. О, жакшы. Өзүңүз эмне белек күтүп атасыз эми? Сурадыбы мындай эмне? Жок, 13 эле эмес. Азыр ойлонуп атам, уже эмне күтүп атам деп коюм. Уже алдым. Белегимди уже заранее эле берип койгон. Бердиби? Эмне белек берди? Саат берген, уже алып койдум. Мындай капачылык болгон жокпу? Мен iPhone кылсам, саат менен утулуп кетти деп. Жок, кандай болгон жок. Баары жакшы. Мындай обида жок. Болсо айтам бетке эле. Билбейм, жолдошум жакшы эле белектерди кылат. Не только эле 8-мартта, мындай деле. Мындай белек берип жүрүп, бир өзгөчө белегин айтып коюңузчу. Өзгөчө белеги. Сизге күтүүсүз болгон. Балам деп коюм. Тамаша, эми билбейм, маленький подарка кылса дагы ошону от души кылат, ошонусуна ыраазымын жолдошумдун. 8-мартка эмне белек күтөт кыздар? Мындай белек берсе деп, мисалы, өзүң кандай белек күтүп атасың? Любой эле кыз мындай өзүн жакшы көргөн баласынан мындай жакшы белек күтөт деп ойлойм. Мындай кандай айтсам, мындай эми өтө деле баал эмес, мындай арзан болсо да чын жүрөктөн берсе, анан мындай шықса жакшы подарка берсе деп ойлойт, күтөт. Мисалы чоң мишка, гүл, букет, может приложение кылышы мүмкүн, ошолор күтөт деп ойлойм. Өзүңүз 23-үндө эмне белек кылдыңыз? Мен негизи мындай эч кимге белек кылган эмесмин. Жигитиңиз жок? Жок. Такыр белек берип көрө элексиз, Бергем мурда. Кандай белектер болчу эле ал? Өзүм бергем. Мындай айта албайм эмне белек экенин, бирок бергем. Демек 8-мартка эч кимден эле белек күткөн жоксузбу? Өзүңүз балким ушундай белек болсо деп күтүп жатасызбы? Досторум бериши мүмкүн, эми берем да айтып атышат, көрөсүз да. Ооба. Эчтеке күтпөй элем. Неге?
Это не наш праздник. 8 март. Биздин майрам бирок ар ким берген кабыл алышса болот да. Өзбекстанда Чыккан подарка болсо болот ошо. Мен деле ушундай, если мисалы үчүн апаңа деле подарка алсаң, ушундай болот да, жүрөгүңө чыкса болду, ошол болот. мындай кыялданып, негизи мырзалар мондай белек берсе, ушундай көп берише бербейт деген. Ушундай эмне кандай белектер бар? Ар кандай эле билектер болуш керек. Ну, для меня целый день сонда силер макулдайм. Белек болот. То же самое. Кандай мындай өзгөчө белек алдыңыздар 8 мартта өзүңүздөрдүн эсиңиздерде калган? Билбейт экенмин, пока что. Эсте калды. Да, не было. Боло элек. Боло элек тоже. А кандай белек алсаңыздар эсте калат? Ну, көпкө колдоно турган болсо, эгер мындай күнүмдүк жашоо керектүү болсо, мисалы үчүн телефон, iPhone. iPhone белек кылсаң да сизге өзгөчө белек болот, а? Ну, андан башка да бар, но да, iPhone. Мага телефон не обязательно, квартира, үй не обязательно. Жүрөктөн чыкса эле мындай мага боло элек да мындай жүрөктөн от души берипчи. Мага деле ошо жүрөгүнөн чыкса болду, бирок мындай боло элек мага деле тоже. Бирок мындай iPhone, мындай квартира, үй, машина это не обязательно. Берсе, конечно, будет приятно, да? Мындай кичинекей блокнот берип койсо деле, ал кичине мындай күнүмдүк колдоно берет да, ал деле эске кала берет. Мага боло берет андай. Сизгечи? То же самое. Что я не? Чоң рахмат буюрса, чын жүрөктөн белек алыңыздар 8-inde. Белек күтпөйлүбүз, потому что мусулмандардын майрамы эмес бул. Ошол күнү бардык мусулман кыздары өзүнүн жоолуктарын чечишкен, ошон үчүн мен майрамдабайм. 8 мартты майрамдабайсыз. Демек, белек дагы күтпөйсүздөр, а? Анткени Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам мындай 7 март менен 14 февралда атайын неме алган эмес да. Ар бир жумада ошол эркектер аялдарына берип турсун деп ошентип неме алган. А так мындай неме албайбыз. Праздновать этпейбиз. Белек күтпөй эле. Эмнеге? Жигитибиз жокта. А кандай белек берсе, мындай эң сонун, эң чоң, кымбат белек болот? Мырзалар кандай белек бериш керек кыздарга? Берген белектин баары эле балууго дейм. Эми ошентсе да өзүңүз ичиңизден кыялданып жүргөн кандай белек бар? Энди кыялданып турган деле белек жок. 23-үнө кандай белек бердиңиз? Кетеп бергенбиз балдарга, классташтарга. Өзүңүз кандай белек күтөсүз? Негизи эле мырзалар кандай белек бериш керек айымдарга? Гүл, конечно. Гүл бериш керек, анан тышкары? Анан тышкары керектүү нерселер анан. Ошо. Кандай керектүү нерселер болушу мүмкүн алар? Мисалы, китеп ага дагы. Или мишка. Ошо. Жолдошумдун сүйөм деген сөзүн. Ошон эле, эң чоң белек. Ооба. Сиз 23-үндө эмне белек кылдыңыз? Мен деле ошол. Сүйөмдү эле айтып күтүп келесиздерби, э? Белек күткөн жокмун. Эмнеге? Билбейм. 23-үндө эмне белек кылдыңыз эле? Белек кылган жокмун. Эмнеге? Кимге белек кылам? Эми жакын инсандарыңызга, таанышыңызга. Жакын инсан күйөөм. Негизи Ошон үчүн эч кимге белек кылган жокмун. негизи мырзалар айымдарга кандай белек бериш керек? Ушундай белек берсе эң сонун чоң белек болот деп ойлойсуз. Айымдар үчүн гүл го дейм. Айымдар үчүн эң жагымдуу белек гүл эле болуш керек дейм. Ошо. Демек сизге гүл белек берсе болду, эң чоң белек. Ооба. Көңүл да. Башка эч нерсе күтпөйбүз. Гүл деген. Не обязательно белек. Өзү эле белекте болбойт. Рахмат. Саламатсыздар. 8 мартка кандай белек күтөсүздөр? Негизи мырзалардан кандай белек бериш керек мырзалар? Оригиналдуу, кымбат. Сиздердин оюңуздарча. Не знаю, свидание болсо эле болду. Нормально. Жолугушуу болсо эле. Бирге барып отуруп. 23-үндө эмне белек кылдыңыз сиз? Это куда вы выкладываете видео? Мындай эле YouTube канал, Топсар YouTube канал. Сурам жолу кылып аткам, сиздердин оюңуздарча мырзалар азыр эми ойлонуп жүрүшөт да, кандай белек беребиз, эмне кылсак да, анан ошо бир аз жардам берип айтып көрсөңүздөр, кандай белектер кыздарга жагат? Кыздарга букет берип койсун, роза. Внимание болсо эле болду, главное, думаю.
көңүл бөлүп бир гүл менен деле көңүл көтөрүп койсо болот а. Бир жака чакырып ресторанга там, не знаю, угостить чем-нибудь. Кийимдерди. Кийим алгыңыз келет а? Кандай кийим? Ну, оверсайздарды. Толстовкаларды. Кайрылып койсоңуз болот эгерде ким белек берем десе. Компьютер. Компьютер. 23-үнө кандай белек кылдыңыз? 25-inde. 25-inde. 23-үндө. 23-inde. 23-inde я купила шоколадку. У меня денег нет. Но я купил шоколадку, которую любит мой брат. А сиз 8-ине кандай белек күтөсүз? Телефон. Телефон кандай модель, кайсы телефонду күтөсүз? Билбейт экенмин. Кандай любой эле болчу. Айтор телефон болсо болду а? Гүл эле берсе болот. Гүл эле. Жетиштүүбү сизге? Ооба, ошол эле болот. 23-үнө кандай белек бердиңиз? Носки эле бергем. Ничего не жду. Негизи сиздин оюңузча мырзалар айымдарга кандай белек бериш керек? Ну, я не знаю, чего, на что он способен, пускай и дарит. Өзүңүз кыялданып жүргөн мындай ушул белек болсо өзгөчө белек болмок деген кандай белек? Честно, не могу сказать. Буга чейинки алган эң чоң белегиңиз? Телефон, наверное, как и у всех. Кандай белек берсе сизге жакшы болот? Жагат. Холодильник. Холодильник? А 23-үнө сиз кандай белек кылдыңыз? Ничего не дарила. Эчтеке берген эмесмин. Өзүңүз холодильник күтүп атасыз. Ооба. Ну, семейная жизнь, ушундай болот го, да коеюн. Мал секреттен барын эле айтып салбайт. Сиз кандай белек күтүп атасыз 8-мартка? Особо никаких. Ну, в принципе, айтышат го, кыздардын баары эле байлыкка карайт деп. Ну, есть некоторые такие, да, что большого подарка ждут. Ну и от чистого сердца можно маленький что-то, чтобы в душе было понравилось, вот такого можно подарить. Прям никто же не просит 101 розу, давай мне принеси, вот типа того. Лучше бы от чистого сердца маленький подарок, чтобы надолго сохранилось. 8-мартка кандай белек күтүп Цветы. болду, ушул элеби? Да, все, хватит нам цветов. Негизи мырзалар кандай белектерди бериш керек? iPhone 13. Нет, это слишком дорого.